Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу достор. Сиздерге Hyundai Grand Rover 6-чы поколениядагы 2020 жылкы автоунааны кененирээк баяндама, обзор кылып көрсөтүүнү туура көрдүк. Менден ушул машинаны тартып койчу, обзор кылып койчу деп сурагандар болду эле. Ошо сиздердин сурооңуздар боюнча бул 6-чы поколениядагы Hyundai Grand Rover автоунаа 2.5 бензин, достор. 2.5 бензин. Мен сіздерге бұл машинаны бір қатар сыртын көргөзөйүн. Баасын айта кетели, бұл Кореядагы эле баасы $23.600, растаможкасы $4.440 болот. Жол киреси $2.000. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Ички салонун жана башка мунун комплектацияларын бир катар айтып сиздерге түшүндүрүп кетмекчибиз, достор. Анда эмесе мен сиздерге бир катар сыртын көргөзөйүн. Дөңгөлөктөн баштайлы. 225 55 17 экен. Дөңгөлөктүн размери, повторитель поворотника. Бул 5 ключевой доступ, достор. Бияка көңүңүздөрдү бурсаңыздар, ручкаларында хром накладкалары бар экен. Бул арка тарабынан көрүнүшү. Аркасында көрдүңүздөр, эки выхлопной глюштили жана стоп, мындай стопчиктери бар экен. Парктроник датчиги жана аркасын көргөзүүчү камерасы. Бул тарабынан дагы бир катар көрсөтө кетейин. Эми бул машина эң акыркы поколениядагы автоунаа, аябай кооз, аябай сонун чыгарылган. Негизи айта берсең, мактай берсең аябай сөз көп. Бирок кандай болгондо дагы бул макулук, бул темир. Көрдүңүздөр, могул жерде жанагы силпе зона жаныңа машина келгенде маргайт этип көргөзүп калат. Достор, бул жерде тонировка уруксаат, өзүңүздөр билесиздер, тонировканы менден көп сурап каласыздар, тонировка уруксааты деп. Тонировка уруксаат мондай болгон эки ачкыч бар экен, бир улок. Мунун пленкасы да сырылып атыр. Достор, мен сиздерге анда мунун бисмилла деп ачып, ички салонун көргөзөйүн. Ичин көрдүңүздөр, коричневый кожаный салон. Көрүп атасыздар, полный электропакет, электрозеркало, складывание. Достор, мына ал жагына баш баксаңыздар, бул контроль полоса, жана блокировка мост, багажды кнопка менен ачат, корректор фар. Бул жагын көрсөңүздөр, электрический сиденье, Grand Rover деген мындай өзүнүн парогунда жазуусу бар экен. Шашпастан акырына чейин көрүп туруңуздар, акырын сүйлөп сиздерге кененирээк баяндама бермекчибиз. Мунун жылын көрөлү, достор. 2020-05 ай экен. Көрүп атасыздар, достор. Кененирээк көргөзөйүн, биз көрбөй калдык деп комментарийга жазып атышат. Бисмилла. Азыр эшикте, достор, 33 градус жылуу. Бизде 6-дан 42 мүнөт өттү. Кеч болду уже. Мунун пробегин көрсөтө кетейин. 1490 километрлей жүрүп болгону. Подушка безопасности бар экен. Көрүп атасыздар, достор. Мунун мен билбеген көптөгөн комплектациялары бар экен. Билгендер комментарийга жазып коюңуздар. Бул жаңы чыкты, бул машина кандай комплектация бар экенин эми акырындык менен үйрөнөбүз. Могул жерде мен билген липстоктору бар экен. Көрүп атасыздар, мындай липстоктору. Негизи эле бул көрдүңүздөр, аябай чоң монитор. Буну скорость мындай рычаг же болбосо биз мындай тил менен айтканда жана механикаларда могул жерде билесиздер, рычаг турат, автоматта дагы ушундай нерселер турат. Ошого көңгөнбүз. Негизи бул машинада андай нерсе жок экен. Мында көрдүңүздөр, кнопка менен гана сиздерге чагылып жакшы көрүнбөй болуш керек. Мындайынан көргөзөйүн. Бул болсо парковка, бул болсо арканы айдай турган N, нейтралка жана D алдына жүрчү. Жана бул жакта USB-ге выход, өзүнүн ушундай подстаканникке окшогон мындай чөнтөкчөсү экен. Подогрев сиденья, вентиляция сиденья көрүп атасыздар, достор. Аркасын көргөзүүчү мындай камералары, подогрев руль, тегеле климат контроль, аябай комплектациялары жакшы экен. Старт-стоп көрүп атасыздар, достор. Машина азыркы учурда жүрүп турат. Биз машинанын ичинде олтурабыз, бирок машинанын ичинде кандайдыр бир мындай баякы не дейсиз, угулуп атат болуш керек. Коңуздардын, чебирткелердин же болбосо чымчыктардын үндөрү угулуп атат. Үндөрү мындай угулуп турат экен ичине. Подушка безопасности бар экен. Могул жакта видеорегистратор, бул жагын көрсөңүздөр. Жана могул жакта болсо, өзүңүздөр көргөндөй кнопкалар эле аябай көп экен. Машинанын ичи
коричневый кожа болгондуктан аябай мындай сонун экен көрүнүштөрү. Мына көрүп атасыздар, азыр муну арканы көрсөтчү болсом, кнопканы басып эле кое турган болсок, тормоз тээп, арка жакты көрсөтүп калат. Көрүп атасыздар. Андан кийин мына парковканы басып койчу болсо, болду бул парковка. Эч кандай бир мындай кыйынчылыгы деле жок экен да. Достор, аябай сонун экен, шит приборлору. Аябай сонун. Эми сиздерге бул машинанын арка тарабын көргөзөйүн азыр. Ичинен түшүп эле көргөзөйүн. Достор, мына арка тарабынан көрүнүшү. Аркасы электропакет, аркасында эки режимде подогрев сиденьясы бар экен. Аркасында мындай колонка пышалкалары да бар экен. Алды болсо палас, грандовер, коричневый салон, мол жагына дагы шамал чыгуучу түтүкчөлөрү бар экен. Бул арка тарабынан сиздерге мен бир сыйра мындай көргөзөйүн. Эми достор, мен сиздерге аркасын көргөзүүчү дагы тартып кетчү видео регистратору. Мол жагында дагы ушундай свет плафондору бар экен. Аркасында 3 киши отурат. Негизи мол жерине подлокотниги. Муну түшүрө турган болсок, мол жеринде өзүнүн мындай кармашкасы экен. Кармашкасы бул жагында USB-ге выход жана 12 вольтке выход бар экен, достор. Жана подстаканник киргизип койсо, тургузуп койсо 3 киши кенен отурат. Эми достор, мен сиздерге мунун багажын дагы тартып бир көргөзүп коеюн. Багажын көргөзүп коеюн азыр. Кнопканы басса өзү ачылат экен. Багаж аябай кенен экен, достор. Аябай кенен. Багажы аябай кенен экен. Бул жагында запаскасы жок болгону, ушундай насос бар экен. Бүт заводской герметикте. Эч кандай урулган жерлери жок. Пробегтерин өзүңүздөр көрдүңүздөр, 1400 км жүргөн. Мындайча айтканда, Оштон чыгып Бишкекке барып, кайра эле келген эле ушундай эле бир пробег экен. Достор, өзүңүздөр көргөндө мына ал жерде кнопкасы бар экен, багажник жаба турган. Муну жаап койсо, басып койсо өзү багажник жабылат. Азыркы учурда машина жүрүп турат. Байкы бул присоска багажник деп койчу эле. Бирок мында кандай аталат билбейм. Илгери ушундай эле аталчу эле негизи. Ушундай достор, мен сиздерге бир катар бул машиналардын ичин жана сыртын көргөздүм. Мен сиздерге мунун капотун тартып, алды жагын көргөзөйүн. Ал жакта кадимки көрүнүштөр, ичинде болсо ушундай булбулдун үнүнө окшоп угулуп турат экен. Достор, биз азыр мунун капотун ачып, алды жагын көргөзүүнү туура көрдүк. Көрдүңүздөр, фаралары болсо линзовый, аябай кооз, 3 бурчек болуп кеткен. Бул болсо күндүзү жагып жүрчү чырактары, ходовой огни. Алдыдагы дизайн өтө башкача. Бизде мында кыргызча айтканда борсок болуп, мындай ромбик болгон. Алдындагы поворотниктери. Поворотник жандыра турган болсо, моолор өчүп туруп, ордуна кызыл жанып, поворотниктер аварийканы жаксырак болот. Эми бул айта кетчү болсок, бул бензиновый двигатель. Мына көрдүңүздөр, GD мол жагында жазылып турат. 2.5 бензин. 2.5 бензин, 4 цилиндр, 197 аттын күчү бар. Ушундай болгон Hyundai Grand Rover'дин 6-чы поколениясы, эң акыркы автоунаа. Эң акыркы последний модельдеги чыккан, эң акыркы азыр көрдүңүздөр. Даже жада калса мындан 3 ай мурун сатыкка чыккан автоунаа. 1490 км жүрүп тур. Алган киши бир аз айдады дагы. Ушто жакпай калды. Кой, андан көрө дагы башкасын алайын деп. Уже жаңы модельдер чыга баштады. Же болбосо комплектациясы дагы жакшыраагын алгысы келди. Бунун азыр крышасында панорамасы жок, люгү жок экен. Ошондуктан бир аз мындай простойраак комплектация экен. Чем мындай максимальный комплектация караганда, может, ошол үчүн саткандыр. Эми аны биз билбейбиз. Мен сиздерге болжолдуу причиналарын айтып атам. Негизи эле бул корейстер тез машинаны алмаштырып турат экен да, мына тез машинасын алмаштырып. Мына достор, мен сиздерге аварийкасын дагы жагып туруп бир сыйрамда көргөзүп коеюн дедим. Если мына ходовой огни деп атпайбызбы? Мол жанып турат да. Бирок ушул эле учурда силер поворот жага турган болсоңуздар, азыр мен сиздерге аны да көргөзөм. Бул өчүп туруп, анан кийин поворот жагып. Достор, сиздерге мен мындай түшүнүктүү болсун деп азыр мына поворотту жагып атабыз. Например, могу өзү негизи жанып турат деп кой. Поворот жакчы болсоңуздар, ушул жактын чырагы өчөт дагы, андан кийин поворот жагылып калат. Ушул эле лампочкалар менен. Же болбосо бул жакты жага турган болсоңуздар, бул жактын свети жарыгы өчүп туруп,
ушул поворотниктер жагылып калат. Эми түшүнүктүү эле болду окшойт. Мен сиздерге мына кененирээк айтып берүүнү, кененирээк ушул темага токтолууну тура көрдүк. Эми шашылганда эле эч ким жок болсо керек, шашылгандар түрдүрүп туруп, керектүү жерин угуп алып туруп, калганын өткөрүп берсе деле болор. Негизи бизден сурангандар үчүн тартып жатабыз. Бул машинаны бааларын айтып өттүк. Бул Кореядагы эле баасы. Өзү негизи салондо бул машиналар $30,000 жогору турат. Салондо $30,000 жогору. Бул ошол 1,5 километр айдалып калгандыгы үчүн баасы бир аз түшүп калган учуру. Мунун растаможкасы Кыргызстанга өзү эле бир машинанын акчасы $1,440, $2,000 жол киреси $6,440 машина алып алса деле болот, бирок мындай эмес. Мындай жылкы машина эмес. Достор, не дейин? Бардыңыздарга ушундай жакшы жаңы машиналардан насип кылсын Кудайым. Кимде ким биздин каналда аягына чейин көрүп бул видеону көргөн болсо барыңыздарга рахмат, ыраазычылык. Ушундай машина алып айдаганга насип кылсын. Мындан да жакшыларын айдаңыздар. Биздеги эле сиздерге кызмат кылалы, сиздерге тартып, сиздерге мындай баяндама кылып туралы. Биздин номерлер описанияда болот. Кандай бир техника же автоунаа заказ кылам десеңиздер, бизге кайрылсаңыздар, сиздерге жардам беришке ар дайым даярбыз. Дагы бир ирет, ассаламу алейкум.